Соңку күндөрдө Бишкектин маршруттук каттамдарында жол кире 15 сомго кымбаттайт экен деген маалымат коомчулукту дүрбөлөңгө салып келет. Борбор калаа жетекчилиги эгерде жүргүнчүлөр үчүн тийиштүү шарттар түзүлсө, мындай демилгени колдоорун билдирген. Этот вопрос поднимается в принципе уже давно. Негизи бул маселе көптөн бери эле талкууланып келет, бирок биз ар дайым жарандардын шартын эске алуудабыз. Тилекке каршы орто жашаган адамдарыбыз 10 сомду дагы араң төлөп жатышат. Бишкек шаардык кеңешинин токтомунда инфляциянын деңгээли өсүп жатканы жана тарифти жогорулатуу зарылдыгы айтылат. Бирок мэрия кырдаалды эске алууда. Чынында жол киренин өздүк баасы азыркы баага караганда жогору, кымбаттатууга негиз бар. Маршруттук каттамдардын айдоочуларынын айтымында азыркы тариф менен киреше табуу мүмкүн эмес экен. Ижара акысын төлөп, унааны ремонттон өткөргөндө эле тапкан акчасынан ашык чыгым кетет экен. Жетишпейт ба, мисалы, кээ бир адамдар аренда айдайт, күнүнө 1000 сомдон берет. А бул машина бузулганда деген мал жагын айтыштын кереги жок. Ошол себептен биринчи, экинчиден болсо кишилер өздөрү эле кирип алат да, бизди ушу мынча кишини кайга салып алгансыңар деп. Анан биз алардын артынан түртүп киргизген жокпуз, алар өздөрү кирип атат биринчиден. Алматыга башка шаарларды салыштырып көрсөңөрчү, алар Россиядан мисалы үчүн 70-80 сом проезд. Рубль мененчи. Эми бизде автобус муниципальный транспорттор, аларды эле азыр убыткада иштейт болуш керек, дотацияда иштейт 80% по-моему. Стоячий азыраак болот, тыгын болбойт маршруткада деле. Азыр эмне силерге тоскоол кылып атат ошондой шарт? Бизге акчабыздын, бизге ошол акчабыз чыкпагандан ошол эптеп алайлы, киши көп алайлы деп ошон. Мындай демилге калаа тургундарынын нааразылыгын жаратты. Эске салсак, жол кире буга чейин бир нече ирет кымбаттаган. Ал кезде да жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт деген убадалар болгон. Бирок алардын бири да аткарылбаганына жалпы эл күбө. Кымбаттаткан туура эмес го, бул деле туура эле. Элдин деле азыр акчасы жетиштүү эмес, пенсиясы аз, продукттардын баары кымбат. Мен каршы элемин. Ой айланайын, бул маошон пенсионерлер кантип жүрөт анан кийин? Каяка жүрөт, кантип жүрөт? Ал такыр туура эмес. Өкмөттүн ушунусу калыптырбы эми? Электр энергияны кымбаттатабыз деп бир жагынан коркутуп атса, жол кирени бир жагынан коркутуп атса, чыгымдардын баардыгы каяка кетип атат. Анын эсебин алган киши жок. Азыр элдин баары жумушсуз болсо каякта 15 сом. Анан үчүн эме шарт түзүш керек да, баары отуруп кете турган болуш керек тура. Бизде андай шарт жок болуш керек. Аз даяр эмес болуш керек бизде. Тарифти көтөрүш үчүн эмне бизде тиги дизель отуну көбөйдү баасы. Анын баасы бая бойдон эле турат. Мунун себебин башка жактан издеш керек. Бүт могу маршрутный бусик булардын кожоюндары частный предприятиялар, буларга баары эле аз көрүнөт. Ким көтөрүп атат бул маселени? Бул маселени ошол бусиктин шопурлары көтөрүп атат биринчи. Калаа жетекчилиги бул маселе азырынча талкууга чыга элек деп жооп котууда. Баары шаардык кеңештин депутаттарынын колунда дешет. Эгер эл өкүлдөрү каршы добуш берсе, жол кире азыркы деңгээлинде калышы мүмкүн. Азыр андай убакыт келе элек көтөргөнгө тарифти. Ошондуктан биз ал маселени даже карай элекпиз. Мен ойлойм азыркы күндө али убак бар депчи. Негизи бул маселе көптөн бери талкууланып келип атат. Бирок коомдук транспортто көбүнчөсү пенсионерлер, согуш ардагерлери, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жүргөндүгүнө байланыштуу азыркы учурда тариф көтөрүлбөйт. Белгилей кетсек, учурда маршруттук таксилерде жол кире 10 сом, саат кечки 9-дан тартып 12 сом. Ал эми автобус менен троллейбустарда 8 сомдон төлөшөт. Бул маселе боюнча коомчулук катышкан тегерек столдор болуп, элдин пикири эске алынат дешет депутаттар. Мээрим Ташыбекова, Урмат Акынбек уулу, НТС.